Мышык менен чычкан. Мышык карып арып, чычкандарды жаш курагындай кармай албай калды. Чычкандардын ийининин оозуна келип, мен өмүр бою силерди аңдып, кууп жүрдүм. Жаш кезимде туура эмес жасаган иштериме азыр өкүнөм. Силерден кечирим сурайм. Мындан ары бириңерге да тийбейм. Менин бир гана шартым бар. Эгерде мени кечирсеңер, анда эртең менен анан кечинде күнүнө 2 жолу баарыңар сапка тизилип, жаныман өтүп, мага ден соолук кааласаңар болду. Андан бөлөк эч нерсенин кереги жок. Баарыбыз достошуп, бирибизге бирибиз тээк болуп жүрөлү, деди. Чычкандар ары сүрүшүп, бери сүрүшүп, мышыктын айткандарына акыры макул болушту. Аларга бул чарала мыймыйдын курчак зуусу менен өткүр тырмактары өтө коркунучтуу эле. Алар күн сайын эртең менен анан кечкурун катарга туруп, мышыкка ден соолук каалап, алдынан 2 ирет чууруп өтчү болду. Эч бирине байкатпай, мышык эң арткы чычканды лып баса калып жеп коет. Ошентип мышык таң эрте 2 чычкан, кечкурун 2 чычкандан жеп, гүл түйүп семирди. Жүндөрү жылтылдап, карды салаңдап чыкты. Мышык достун алдынан чууруп өткөн сайын, аралары азайып баратканын чычкандар бара-бара сезип калышты. Анан муну текшерип көрмөк болушту. Ошентип шылк мурун деген чычкан саптын башына туруп, былк мурун болсо саптын эң артына турду. Кетип баратышып бири-бирине "Шылк мурун барсыңбы? Өзүңчү былк мурун" дешип үн алышып басышты. Ийиндерине келишсе бардыгы түгөл экен. Кечинде кайрадан "Былк мурун келе атасыңбы? Өзүңчү шылк мурун" деп үн алышып өтүштү. Эртеси чычкандар биринчи айлампадан өткөндө мышык тийген жок. Бирок карды ачып, өзүнө өзү зорго токтотуп турду. Чычкандар экинчи ирет айланып саптын башы ийиндерине кирип баратканда, мышык чыдай албай качырып сала берди. Чычкандар туш-тушка качып, араңгы толушту. Ошондон бери чычкандар мышыкка таптакыр ишенбей калыптыр.